Салам достор, кайрадан биз сиздер менен эки дарыгер аудио подкаст назарыңыздарда. Бүгүнкү биздин эпизодубуз кайрадан дарыгер Мерим менен болмокчу. Рука в руке коомдун дарыгери, адиси Мерим невролог. Өткөн эпизодторубузда биз аутизм эмне деп мындай кыскача сиздерге түшүндүрмөлөрдү бергенбиз, бирок бүгүн көбүрөөк маалымат болсун деп чечтик. Саламатсызбы, Мерим? Кош келдиңиз. Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Биз баягы эле суроолорубузду сурайбыз, бирок уландысын айтып бериңиз да. Аутизм деген эмне жана кандай түрлөрү бар? Көбүнчө ошо дарылуу ыкмасына биз көбүрөөк токтолойлу деп ойлогонбуз да бүгүн. Бул суроону биз козгоп жатканыбыздын себеби, эгер ата-энелер дагы баягы медициналык билими болсо, дарыгерлерден дагы сураганга бир мүмкүнчүлүгү болот. Эгер ата-эне билбесе, анда эмне сураганды дагы билбейт да. Ошондуктан карапайым элибизге, анан дарыгерлерге мындай кошумча маалымат болуш үчүн айтып берсеңиз жакшы болмок деп коеюн. Ооба, албетте. Биз ошо биринчи эпизоддо айтып кеткендей, аутизм бул алгачкы 3 тармактагы бузулуулар. Бул коомдо өзүн алып жүрүүсү, социалдашуусу, ошондой эле баарлашуусу, мындайча айтканда коммуникациясы, жана өзүн алып жүрүү, стереотиптүү жүрүм-турум жана чектелген гана бир кызыкчылыктар деп кыскача эле айтып кеткен болчук. Эгерде кененирээк ал жөнүндө айтып кетсек, негизи аутизм бул азыркы кезде рас деп да айтылат. Бул аутизм спектриндеги бузулуулар. Эмне үчүн спектр? Себеп дегенде, жана биз алгачкы 3 тармак бул ар кандай деңгээлде бузулушу мүмкүн. Биз кичинекей баланы ымыркай кезинен эле байкай баштасак, ушу алгачкы 3 тармакка көңүл бурушубуз керек. Эгерде биринчи бала болсо дагы, себеп дегенде ата-эне салыштырганга эч ким жок. Көбү эркилигине же бир мүнөзү деп гана жон коюшу мүмкүн да. Ошондуктан кичинекей кезинен эле баштап баланын биз жылмаюусуна маани беришибиз керек. Бул негизинен социалдашуусу деп эсептелинет да. Кичинекей балада кандай социалдашуу болмок эле деп да ойлошу мүмкүн. Жок, биринчиден бул жылмаюусу, аны көтөргөндө кубануусу, кандайдыр бир сүйүнүчүн билдирет да жаш баладагы. Ошондуктан ушуга да көңүл бурабыз. Андан кийин чоңойгон сайын үн чыгара баштайт, дабыштарды чыгара баштайт. Социалдашуусу ушул боло баштайт, коммуникациясы ушул деп эсептелинет. Андан ары дагы чоңойгонуна жараша оюнчуктар менен ойной баштайт. Бул оюн жаш бала үчүн эң зарыл бир нерсе. Себеп дегенде ал аны айлана чөйрөсүн оюн аркылуу билет, өзү активдүүлүк аркылуу тааный баштайт. Ошондуктан ага аябай зарылдуу да бул дүйнөнү өзүнүн тактилдүү, өзүнүн сезгичтери аркылуу бул дүйнөнү тааный баштайт. Ошондуктан оюнчуктар менен туура ойноо. Себеп дегенде көп ушул аутизм менен жабыркаган балдар оюнчуктардын кандайдыр бир детали, мисалы үчүн машинканы мындай жүргүзүп ойнобой, аны деген аңтарып туруп, дөңгөлөгүн жөн эле саат 2 саат 3 саат болуп жөн эле айлантырып отура бериши мүмкүн. Же болбосо алар менен ойнобой, бир катар ушу бир бөлмөгө туура эле катар бир тизип чыгат да. Ал тизмени бузса, ал балага чоң бир стресс болушу мүмкүн. Бул жана биз айтып кеткендей чектелген кызыкчылык деген нак ушулар. Бул чектелген бир гана өзүнүн оюну, өзүнүн оюндагыдай тизип же өзүнүн оюндагыдай ойноп жүрүм-турум, чектелген кызыкчылыктар деген ушуну билдирет. Ошондой эле көбүнчөсү аутизмди жана интроверсиялуу, өзүнө кирип кеткен, өзүнүн дүйнөсүндө жашаган деп да айтышат. Бул бир четинен дагы туура, бирок ошол эле кезде өтө гиперактивдүү да балдар болушу мүмкүн. Ошондуктан интроверттер деп да айтылбайт, акыл эси кем деп да бул аутизмге эч кандай тиешеси жок. Алгачкы бул коомдо өзүн алып жүрүүсү, социалдашуусу, баарлашуусу, сүйлөшүүсү. Бул жөн гана сөз аркылуу эмес, ошондой эле эмоцияны окуу, вербалсыз кандайдыр дене тилин окуу, бул дагы баардык ошо коммуникацияга кирет. Ошону түшүнүп, ошону менен бөлүшүүсү. Үчүнчү жана биз айтып кеткен чектелген гана кызыкчылыктар да. Ушул 3 гана тармак аркылуу биз аутизм деп айтсак болот. Дегенде бала физикалык жактан дагы ири моторикасы дагы ойного башташ керек. Өз убагында отуруп, өз убагында мойнун кармап, жөрмөлөп, ушул этаптардын баарын бала өтүш керек. Аутизм менен жабыркаган учурда көбүнчө эле балдар бул этаптарды мындайча айтканда аттап өтүп кетишет дагы, басып кетишет же
дароо эле чуркап кетиши мүмкүн да. Ошондуктан физикалык жана психикалык өнүгүү баардык этаптары менен туура кеткени аябай зарыл жаш балдар үчүн. Мен бул жерде бир нерсени байкап кеттим да, сиз айтып жаткан белгилер бул жөнөкөй нормалдуу балдарда деле болушу мүмкүн кээ бирки учурларда. Ушул убакта ата энелер караш керек экен. Кайсыл жерде норма, кайсыл жерде өзгөрүү. Себеби баягы бизде көпчүлүк учурларда эмне үчүн байкабай калабыз? Менимче бул ата энелердин жумушка көп алектенип, баланы караганга убактысы жок болуп калган учурларда окшойт деп ойлоп атам да. Мындай учурларда же садиктеби же мектепте бирөө байкап калбаса, ата эне жок, эми ымыркайдын мисалы үчүн балага деген сүйлөп анан ал сага көңүл буруш керек да. Ошо ымыркай убагында ошо бул реакцияларды менимче ата эне сөзсүз көрөт. Бирок дагы бир нерсе бар да. Мурда биз эне менен сүйлөшпөдүкпү, аутизм менен жашаган. Ал айткан, мен кеч билип калдым депчи. Кээ биркилерди мисалы үчүн 4-5 байкаган жок да. Байкаган Көңүл бурган себеби жумуш эрке деп анан биринчи баласы ошол жумуш себептен болду убакта дагы байланыш болуп калышы мүмкүн. Эми бул бир эле ата энеге эмес, башка жалпысын айтып атам да. Бул эмне демекчимин? Ата энелер биз болочок ата энелер да көбүрөөк балдарыбызга маани берип, ар бир белгисин карап байкашыбыз керек деген ойду айтып атам. Ооба, туура кошуп кетчү нерсе, көбүнчөсү эле мындайча айтканда ыңгайлуу бала деп коюшат, жана ыйлабайт, өзү менен өзү жатат. Келиндерге жанагы көпчүлүк биздин культурага жараша келиндерге ыңгайлуу бала деп коюшат да, ыйлабай өзү менен өзүнчө. Айтып кетчү нерсе врачтарга дагы жанагы профосмотр деп айткан ата энелерге дагы аябай балдарга көңүл буруп, салыштырмалуу мүнөзүнө төңкөбөй мындайча айтканда байкап жүрүш керек. Бир жолу мен баламды неврологко алып бардык да. Жакшы грамотный невролог экен. Бир 45 мүнөт карады да, калп айтпасам. Анан мен тескерисинче баягы эмне үчүн мынчалык көп карап атат деп бир жиним келгенсип кетти да. Азыр сиздер менен сүйлөшүп олтуруп абдан туура караган турбайбы? Себеби ал учурда балам гиперактивный болчу, анан мындай бир подозрение кылып карап аткан болчу да. Бирок Кудайга шүгүр, азыр бала жакшы эле өсүп келатат. Бирок ошол учурдагы ошентип караганына мен сүйүнүп атам да. Себеби башынан эле байкаш керек экен да бул нерселерди. Ооба, тиги ата энебиз дагы айтты го, буга чейин деле ата эне өзү байкаптыр. Бул башкача балдардан башкача депчи, анан кийин бирок врачтар ой, балаң жакшы деп эле кетирип коюп атты деген сөзүн азыр эстеп кеттим да. Өзү ыйлак экен, же мындай сиз айткандай мүнөзгө көп төңкөп коюшат экен да, анан баягы колдон чыгарып жиберет экен да ушундай окуяларды. Ооба, ошондой окуялар көп болот. Ошондой эле мындайча айтканда педагогическая запущенность деп коет, жанагы эле биздин байкуш келиндер көп балалуу болгондо бала ыйлабасын деп телефон карматып коет, же өзү менен өзү неме болуп коет. Ошондуктан бала менен кичинекей жаштан, ымыркай кезинен эле сүйлөшүү, аны менен кандайдыр бир баарлашуу бул аябай маанилүү. Мындай нерсени дагы айтып кетейин дедим эле да. Бизде дагы эрте турмушка чыгуу маселеси да көп да. 18, 19, 20 жашта турмушка чыгып алат кыздар. Анан үйдө кайненеси, дагы башка туугандары жумуш кыл деп бир нерселерге жумшап, баласына көңүл бурулбай калат да. Өзү чоңой эле кыз, анан баласына карай албай, тиги жака карай албай, ошол учурларда дагы мындай кандай десем, байкоодон калтырып коюшу мүмкүн. Убакыт өткөзүп жиберген, Башында эле айтканбыз да, эң негизгиси бул оору эмес, бул образ. Туура айтайлы. Бул жашоо образы. Бул өзгөчө болгондуктан эң биринчиси буга деген социалдык аракет, социумда кандай алып жүрүүсүн үйрөтүш керек деп айттыңыздар да. Ошол жөнүндө тагыраак сөйлөшөлүчү бүгүн? Ооба, көбүнчө социалдык өз ара аракеттенишүүсү деп коебуз, бирок бир аз түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Биринчиден, социалдык өзүн өзү алып жүрүү бул жанагыдай биз социалдык нормалар, биз көчөдө өзүбүздү кантип алып жүрүшүбүз керек, кандай сөздөрдү айтышыбыз керек, эмне кылбашыбыз керек, ошондой аябай маанилүү. Аутизм менен жабыркаган балдар бул өзгөчөлүгү бул социумдагы эмне норма, эмне норма эмес экенин булар так билишпейт, так айырмалай алышпайт. Себеп дегенде булар башкалар ойлошу мүмкүн, атайын кылып атат, же атайын ушундай бир бунт аркылуу депчи. Жок, бирок булар жөн гана кичинекей кезинен өсүп өнүгүп келген кезде бул ошол моменттер
жок болгон да, жанагы айлана чөйрөнү таанып эмне болот эмне болбойт, булар жөн гана билбей калышкан, үйрөнбөй калышкан, социумга аралашпай калышкан. Себеп дегенде коомдук стигматизация көп болгондуктан ата энелер өз балдары менен жөн эле обучалана баштайт, коомго аралашпай. Ошондуктан алар жөн гана билишпейт, коомдо өзүн өзү алып жүрүүсү, аракет этүүсүн. Ошондуктан алгачкы терапия бул дары дармексиз өзүн өзү алып жүрүү терапиясы деп аталат, ошого арналган да. Экинчи терапия менимче ата энеси менен, анан кийин туугандары менен кандай мамиле, же болбосо туугандар ата энеси кандай мамиле кылыш керек балага болгон. Себеп дегенде өзгөчө да эми өзгөчө мамиле керекпи, ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Өзгөчө, менин оюмча мындай балдарга өзгөчө чыдамдуулук керек. Биринчиден чыдамдуулук керек, ошондой эле биринчиден ата эне өзүнө өзү бул өзгөчөлүктү кабыл алыш керек. Себеп дегенде көп ата эне жанагы айтат го, отрицание, гнев, депрессия деп, ошо кыргызча айтканда көп этаптардан өтүп акыры ата энелер бул өзгөчөлүктү кабыл алгандан кийин гана натыйжалуу жумуш башталат да. Кичинекей кезинен эле ата энелери жанагы эркелетишет, балким бир аз физикалык дагы кол көтөрүүлөр да болот. Мындай чынын айтканда аябай жанагыдай тентектик кылып салды деп болот, албетте болот мындай нерселер. Анан кийин эле чоң ата чоң энелери кайра эле эркелетип, бала жөн гана түшүнбөй калат да. Кайсы учурларда мен туура кылып атам, кайсы учурларда мен жакшы кылып атам, эмне мен ыйлап кыйкырсам мени эркелетет экен, бир учурда ыйлап кыйкырсам мени кайра эле урат экен деп ал жөн гана түшүнбөй калат. Ошондуктан биринчиден ата эненин ата энеси, жана чоң ата чоң энелер баары түшүнүш керек. Түшүнгөндөн кийин гана анын алып жүрүүсүн туура, социалдык нормага туура келген бир алып жүрүүсүнү иштетип чыгат да ошол балада. Бир нукка салыш керек экен да, баары чогуу сүйлөшүп өгөй кылып кабыл албаш керек экен. Анан дагы баягы окуялар боюнча да угуп калганбыз да. Айттыңыз го отрицание депчи. Ошол отрицанияны кийин кабыл алуу баланы бир топ убакытка созулуп кеткенде бул жерде бала дагы жабыркайт экен, ата энелер да жабыркайт экен. Ошондуктан канчалык тез баласын кабыл алып, ошол терапия менен алектенип баштаса, демек бала тезирээк мындай жакшы нукка натыйжалуу болот. Ооба, эң туура. Биринчиден бул ата эне менен дагы чоң иш. Ата эне үчүн да бул чоң бир сыноо. Ошондуктан ошону айтып коебуз го биз, созависимый депчи, демек ата энени дагы үйрөтүш керек, кандай карым катнаш керек бул балага карата болгон деп. Себеби дегенде сиз айттыңыз го, бала мындай өзүнө өзү баа бере албайт толугу менен депчи. Ошондуктан өзүнө баа берген жана балага баа берген бул албетте биринчи ата эне. Бул жерде жанагы балким эненин өзүнүн күчү жетпеши мүмкүн да, сыртта жүргөндөчү. Сөзсүз түрдө бир эркек киши болобу, мындай жанында эмоционально устойчивыйраак бирөө дагы болуш керек деп ойлойм да. Ооба, эң туура. Көбүнчө энелер эмоционально слабыйраак болушат, себеп дегенде алсыз болушат, эмоционалдык алсыздык болот энелерде. Себеп дегенде өзүнүн баласын түшүнбөйт биринчиден. Ошондо дагы эне өзүн күнөөлүү сезиши мүмкүн. Мен ушунга күнөөлүүмүн, мен түшүнбөй атам, бала мени түшүнбөй атат деп аябай эмоционалдык стресс ал тургай депрессияга да учурашы мүмкүн. Коом басым көрсөтүп турат да баар тараптанчы. Ооба. Социалдык алып жүрүү деп дагы айтып калдык да. Мурункусунда сүйлөшкөндө эжеке айтып калды да, мен башында билгенде баламды көчөгө чыгарбай жүрүппүн, көрсө тескерисинче көчөгө чыгарып эл менен кошуш керек экен депчи. Ошол боюнча да сиз мынтип айтып кетсеңиз. Эң туура, бул ошо инклюзия деп коет. Мындайча айтканда көп изилдөөлөр жүргүзгөндө, негизи эле практикада деле биз көрүп жатабыз, жабыркаган балдарды аутизм менен социалдаштыруу эң туура, эң натыйжалуу деп да эсептелинет. Себеп дегенде балдар туурайт, балдар көрөт, балдар коомдо ким эмне кылып жатат, баарын байкашат, баарын туурай башташат. Ушинтип улам бат эмес, бирок кандайдыр бир убакыттын ичинде бир аз коомго аралаша баштайт. Баары бир биз түшүндүрүп айтып атабыз да, бирок аутизмдин түрлөрү абдан көп. Анан кийин ар бир бала индивидуалдуу болот, туурабы? Эгерде биздин угуучуларыбызда мындай индивидуалдуу бир суроолоруңуздар болсо, сиз ушул коомдун дарыгерлерине кайрылсаңыздар болот. Дароо эле кааласаңыздар бизге жазсаңыздар, рука в руке коомуна узатабыз. Ошентип анан кийин бир жооп алабыз. Бегим ай, мифтерге өтпөйлү? Мифтерге өтөлчү, себеби дегенде абдан көп мифтер бар экен.
биринчи мифти мен баштап койсом, коомдун арасында азыр вакцина, антивакцинный адамдар көбөйгөндүктөн баягы аутизм бул вакцинадан кийин келип чыккан бир өзгөчөлүк деп айткан ата энелер да көп да, ошолорго кандай деп айтып кетет элеңиз? ооба, бул алгачкы мифтердин бири. Себеп дегенде авторитеттүү бир журналда изилдөө жүргүзүлгөн, ошол изилдөөдөн улам прививкадан келип чыкты деген натыйжа болгон. Бул ошо британиялык журналда болчу. Бирок кийин изилденгенде бул калп информация болгон, статистика туура эмес болгон. Ошол баардык мифтерге 2019-жылы акыры чекит коюлду го дейм. Себеп дегенде датский окумуштуулар изилдеген, ал бир группада аутизм менен жабыркаган, бир группада нейротипичный балдар болгон. Бул аябай чоң изилдөө болгон 10 жыл ичинде. Ошондо прививка менен байланышы жок деген натыйжага келип чыккан. Ушул эле жерде суроо берейинчи, эгер аутизм байкалса балада, прививканы ошон же кичине узартыш керекпи убакытты, же болбосо убактысы менен вакциналарын ала бериш керекпи? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Себеби дегенде буга чейинки маектерибизде ошол суроолор болгон да. Биз айтып кеткен аутизм бул өзгөчө бир абал, өзгөчө бир образ, бирок оору эмес. Бирок ошол эле учурда бул абалды көптөгөн оорулар коштошу мүмкүн. Ошондуктан биринчиден жанагыдай биз айткан соматикалык оорулар, бул ашказан, ичеги баардык ооруларды жокко чыгаргандан кийин баш мээни жакшылап изилдеш керек. Себеп дегенде көп ата эне байкашат, прививкадан кийин баламда байкала баштады аутизмдин белгилери деп, же начарлап кетти деп айтышат экен да. Ошондуктан биринчиден бул педиатр толук жыйынтыгын чыгаш керек, бул балага болот деп, кийин невролог дагы өзүнүн жыйынтыгын чыгаш керек. Эгерде бала аутизм менен жабыркаган соматикалык жактан диагнозу болсо, эгерде кандай бир коштогон оорулары болсо, анда прививка сайбоого көрсөтүүлөр бар. А эгерде диагнозу жок, андан сырткары кошумча оорулары жок болсо, анда аутизм болгон учурда дагы прививкалоо бул туурабы деп эсептейм. Кийинки мифке токтолуп кетсем, аутизм менен акыркы убакта жашаган балдар көбөйүп кетти, мурун аз болчу дейт. Ошого кандай карайсыз? Аутизм негизи дайым болгон. Бул жөн гана балким диагностика менен байланыштуу, ошондой эле изилдөөлөр менен байланыштуу. Мурда дегенде аутизмди психологиялык ооруларга же жөн эле шизофренияга кошуп коюшчу да. Андан бери акыркы 10-20 жылдын ичинде, ал тургай 50 жыл мурун деле Америкадан баштап аябай жакшы изилдөөлөр жүргүзүлүп келе жатат. Булар окууга жөндөмү бар, буларды үйрөтсө болот, социалдаштырса болот деген жыйынтыктар жакшы келип чыккан. Ошондуктан балким диагностика жакшы боло баштады жана ата энелер көбүрөөк көңүл бура баштады өз балдардын окууга жана негизи эле социумда болушуна. Ата эненин да салымы бар го дейм. Кийинки мифибиз бул кээ бирки ата энелер аутизм менен жашаган балдар менен жүрсө, башка ата энелер анын жанына барба, жуктуруп аласың деген дагы сөздөр болот экен да. Аутизмди эч убакта жуктурса болбойт. Аутизм кийин гана пайда болбойт. Балким регресс деп айтып коет. Регресс болушу мүмкүн. Бул абалы бир аз начарлап кеткенде, ошондо кандайдыр бир симптомдору көбүрөөк көзгө көрүнө баштайт. Аутизм менен негизи төрөлөт. Өзгөчө бир баш мээ өнүгүп келе жатканда кандайдыр бир бузулуу болгон, ошон менен эле төрөлүп калат. Буну эч кандай жуктура албайт, ооруп калбайт. Ошондуктан бул дагы жок койсо, мындай миф. Анан жана социум деп калдыңыз. Аутизм менен жашаган балдар иштей албайт деп дагы көп учурларда баягы четке кагып коет да, жумушка иштейм десе. Бирок акыркы күндөрдө көрдүк, баягы ошол аутизм менен жашаган балдар бир атайын кафейняда гамбургер саткандагы жерде ачты да. Демек бул дагы жокко чыгарылат. Бирок сиз өзүңүздүн оюңузду айтып кетсеңиз. Кандайдыр бир физикалык нарушение, мындайча айтканда, болушу мүмкүн. Бирок ошол эле кезде биз айтып кетпедикпи, жана чектелген жүрүм турум деп. Булар бир эле кыймыл аракетти, бир эле жумушта күнү менен кайталай бериши мүмкүн. Ошондуктан кандайдыр бир сфераларда булар аябай жакшы жумушчулар болот. Себеп дегенде, мисалы үчүн компьютердин алдында отурган же ошондой эле жанагы мөмө жемиштерди кескенде, ошол эле кулинария, кухняда булар аябай жакшы кылышат, аябай так кылышат бизге караганда. Буларда жанагыдай түп-түз кесип жанагыдай перфекционисттер болушат да. Ошондуктан буларга бир аз балким көбүрөөк убакыт керек, балким көбүрөөк чыдамдуулук керек. Бирок жумушка алганда
алар аябай эле жакшы мындайча айтканда жумушчулар болушу мүмкүн. Жөн гана аларга балким өзгөчө бир условия, мындайча айтканда шарттар керек. Ооба. Кийинки мифти айтайын. Аутизм десе бардыгы көбүнчө ойлошот, булар деген аябай акылдуу адамдар. Бул келечектеги ученый же болбосо бир нерсенин ачылышындагы болгон адамдар дейт. Канчалык деңгээлде туура? Мындай ойлор бар, бирок бул деле миф болуп эсептелинет. Себеп дегенде генийлер көбүнчө дагы эле жанагы чектелген жүрүм турум стереотиптүү алып жүрүш деп айтканда, эгерде жаш бала эчтеке менен кызыкпаса, социалдашпаса, бул бир гана кыймыл аракет менен же бир гана кызыкчылыгы менен отурса, эртеден кечке, менин оюмча бул ушул областта гений болуп чыгышы мүмкүн. Ошондуктан алардын ошол сапаттарынын бири аутизм менен жабыркаган балдар, алар эчтекеге алаксышпайт да, социумга, башка сөздөргө алаксабай, ошо бир гана өзүнүн чектелген стереотиптүү жүрүм турум менен болгондуктан ал ушул областта генийдей көрүлүшү мүмкүн да башкаларга. Эгер ошо жөндөмүн арттырса, эгер ошого көңүл бөлсө, мисалы үчүн, ошого басым кылса, демек бул адамдан жакшы окумуштуу болбосо дагы, абдан жакшы эксперт же болбосо ишчи, жумушту жакшы, мыкты билген адам болот. Билген адам. Мен дагы акыркы жаңылыктардан деле айтып кетейин. Жакында бизде марафон болбоду. Ошол жерде рука в руке коомундагы бала менимче чуркады. Ошол бул дагы чоң жетишкендик деп ойлойм да. Ошондуктан баягы балдарыбызды өмүрүбүз бүттү деп жолубузду жаап койбой эле ошондой кыймыл аракеттер менен чоң жетишкендиктерге жетишсе болот деп ойлойм. Ошондой эле айтып кетчү нерсе, гений дегенден кийин бул интеллект менен байланышы көбүнчөсү байланыштуу болот, бирок алгачкы симптомдорго кирбейт. Интеллект нормада болушу мүмкүн, бир аз жогору болушу мүмкүн, ошондой эле бир аз дефицит болушу мүмкүн. Ошондуктан бул дагы мифтердин бири болуп эсептелинет го дейм. Акыркы мифим бар болчу, ошол боюнча да сурап кетсем. Ошол аутизм менен жашаган балдар эмоциясы аз болот, анан эл менен сүйлөшкүсү келбейт деген дагы мындай мифтер бар экен да. Ошол канчалык туура деп ойлойсуз? Алгачкы мифтердин бири, себеп дегенде алар өздөрүнчө интроверт, өзүнүн бир вакуумда жашаган сыяктуу сезилет деп айтышат. Бул мындай учурлар болушу мүмкүн, бирок биз жана айтпадыкпы спектр деп. Ошол спектр бул аябай коомдошуу, киши менен сүйлөшүүсү жок эсе, ошол эле убакта эң жогорку спектрдегилер бул ушунчалык бир адамды сүйлөшүп, ушул адамдын жанынан калбай аябай сүйлөшкөн балдар дагы бар, чоң кишилер дагы бар. Ошондуктан сүйлөшкүсү келбейт эмес, балким сүйлөшө албайт деп айтсак туурараак болот болуш керек. Алар жөн гана коомдук норманы билбейт, сен өзүнчө бир личное пространство деп койбу, ошону бузуп, ошону сүйлөшүшү мүмкүн, баарлашышы мүмкүн, бирок такыр сүйлөшкүсү келбейт деген дагы туура эмес. Демек биздин коом ушунчалык аутизм менен жашаган балдарды коркутуп коюшкан. Бир тараптанчы баягы бир нерсе деп айткандан да коркуп калышат экен. Ошондуктан баягы биз тескерисинче жардам берсек, балким алар дагы биз менен көбүрөөк сүйлөшкүсү келет деп ойлойм. Ооба. Биринчиден бул коомго айтмак элем да, биринчиден бул өздөрү балдарына, биринчиден өздөрү түшүнүп, өзүнүн кичинекей балдарына түшүндүрсө, бардык балдар силердей эмес, балким бир аз балдар бир аз өзгөчө болот. Ошондуктан чыдамкайлык менен, сүйүү менен жаш балдарды тарбияласа, мен үчүн аябай негизи эле баарынан жакшы болмок. Эмне үчүн биз ушундай информацияларды кайра сиздерге, коомго жеткизели, элдер уксун деп жарыялап атабыз да. Себеби дегенде дагы деле ошо информациянын жетишсиздиги үчүн кичине оюбуз туура эмес экен. Себеби дегенде дагы бир жолу биз далилдедик, бул аутизм деген эмне экенин эми биз Эрме экөөбүз чогуу угуп, сиздерди угуп, биз үчүн көп чоң ачылыш болду да. Себеби дегенде сонун информацияларды бердиңиздер. Дарыгер катары болуп туруп. Дарыгер катары болуп туруп, ооба. Биз өзүбүз дагы кандай туура эмес кыймыл аракетти кылат экенбиз, эне ата катары кандай туура эмес аракеттерди кылат экенбиз деп өзүбүздүн дагы бир сыйра каталарыбыз дагы ойлонуп калдык да. Менимче ар бир угуучу бизди угуп аткан, ушунчалык пайдалуу бир информация алышты деп ойлойм. Кайрадан жайылтсак абдан дагы сонун болот. Себеби дегенде бул аркылуу, биздин информациябыз аркылуу көбүрөөк адамдар ушуну уксун, билсин, түшүнсүн. Ошондо анан кийин коомдун болгон мындай өзгөчө
адамдарга мамилеси болгон мамилеси өзгөрүп, кичине коомдагы добрее да, жароокер болушат го деп ойлоймун. Эгер сиздин кандайдыр бир кеңештериңиз болсо, сизге микрофон. Чоң рахмат. эркин микрофон деп койбойлу. Эркин микрофон. Сиздин айтып кеткениңиздерге кошулам бүтүндөй. Силерге рахмат. Ошол негизи коомго информация таратып, кыргыз тилинде өзгөчө бул эң туура го дейм. Себеп дегенде көп эле региондордо жашаган балдар, ата энелер жөн гана билбей эле калышат да. Убакыт өткөзүп. Ата энелерге биринчиден ден соолук каалайм, туура пландагыла үй бүлөнү, кийин балаңарды дагы туура байкагыла. Мындай оорубаса деле, эч кандай өзгөчөлүктөр жок болсо деле туура мамиле жасаганга, мээримдүү болгонго үйрөткүлө. Ошондой эле бири бириңерге ачык болгула деп айтмак элем. Мен дагы угармандарга айтар сөзүм бар эле да. Эгер ошо бизди угуп жаткан болсо, комментарийлер, лайктардан аябай эле басса, бизге дагы бул стимул болмок, биз дагы жардам болмок. Анан баягы биз кандай жумуш кылып жатканыбыздын баягы жыйынтыгын көрүп, анан балким мындан да жакшы кылганга аракет кылабыз. Албетте, сөзсүз. Рахмат, сизге дагы бир жолу биздин коногубузга чоң рахмат айтарбыз. Сиздер менен Эрмек жана Бигимай жана биздин коногубуз Мээрим болду. Сиздерге чоң рахмат. Коштошпойбуз, дагы бир жолу угушабыз. Барыңыз сак саламатта болуңуздар. Саламатта калыңыздар. Чоң рахмат.